Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге Джейсон Стэтхамдын аткаруусунда Последний рубеж деп аталган кызыктуу тасманы кыскача баяндап бермекчимин. Эгер сиз бизде биринчи жолу болсоңуз, каналга катталып кетиңиз. Анда эмесе биз баштадык. Тасманын башы Крим төбөлдөрдүн бир имаратка кирип келиши менен башталат. Алардын арасында Крим төбөл атын жамынган биздин каарманыбыз да бар эле. Алар имаратка кирип наркотиктерди кандай жол менен алып чыгып кетүүнү сүйлөшүп жатышкан. Ошол эле учурда имараттын сыртынан атайын даярдалган топ курчап келатты. Ошол эле замат Крим төбөлдөр менен атыш башталып, Крим төбөлдөрдүн башчысы Дэнни каарманыбыздын жашыруун кызматта иштеген полиция кызматкери экенин түшүнүп калды. Бир топ адамдар өлүп, каарманыбыз сыртка чыккан кезде имарат жарылып, ал ортодо Крим төбөлдөрдүн башчысы Дэнни баласы менен ал жерден качып кеткенге үлгүрүп калды. Каарманыбыз мотоцикл минип артынан кууп жөнөдү. Полициялар Дэннинин алдынан тосуп, ал артка кайрылып качкан кезде каарманыбыз анын унаасын мотоцикл менен бирге жардырып жиберди. Каарманыбыздын көптөн берки мээнети кайтып, шаардагы чоң Крим төбөлдү кылмыш үстүндө кармады. Бирок Дэннинин баласы эч кимге баш ийгиси келбегендиктен ошол жерден эле көз жумду. Дэннини алып кетип баратышканда ал баласынын өлүмүнө каарманыбызды күнөөлөп, мен сенин түбүңө жетем деп кыйкырып, полициялар аны алып кетишти. Арадан 2 жыл убакыт өтүп, каарманыбыз Фил Брокер тынчыраак эле жашоону самап, кызы Меди менен бирге ушул аймакка көчүп келишкен. Күндөрдүн биринде анын кызы Меди мектепте жүргөндө, аны менен бирге окуган Тедди деген бала келип ага тийише баштады. Меди болсо ошол жерден эле атасы машыктырган ыкмаларды колдонуп, ал баланын жазасын колуна берди. Бирок бул окуя болгондон кийин эле ал баланын апасы мектепке келип ызы-чуу сала баштады. Филге телефон чалып чакырышып, ал мектепке барса, жанагы баланын апасы Кесси деген аял Филге кыйкырып, орой мамилесин көрсөттү. Фил Медиден эмне болгонун сурап, мектептин камерасынан анын күнөөлүү эмес экенин көрүшсө деле, баланын апасы Кесси болбой эле аларды күнөөлөп жатты. Кессинин айтуусу боюнча анын күйөөсү Джейми дагы Филге кол салып, бирок элдин көзүнчө өзү тескерисинче уят болуп калды. Ал жердеги полиция Филде эч кандай күнөө жок болгондуктан аны кой берип жиберди. Жолдо кетип баратканда Кесси күйөөсүнө сенин колуңан эч нерсе келбейт деп аны ачуулантып, мен бул ишти агама айтып, ал адамды кызы менен бирге жазалатам деп койду. Ал эми анын агасы шаарда Аллигатор деген ат менен белгилүү. Ал бул шаарчадагы Крим төбөлдөрдүн бири болуп, наркотик сатып алектенгендиктен ал жумушун бизнеске да айлантып алган. Каарманыбыз Фил болсо 2 жыл мурун жубайын жоготкон. Каарманыбыз мурун наркотикке каршы иш жүргүзгөн полиция кызматкери болуп, чоң Крим төбөл Дэннини каматып жибергенден кийин ал ишин таштап, азыркы күндө кызы менен бирге беймарал өмүр сүрүүдө. Кесси агасына жолугуп, Фил Брокер жөнүндө айтып, аны бир аз коркутуп коюуну суранат. Кессинин көңүлү үчүн агасы макул болот. Андан соң Кесси агасынан наркотикалык заттарды алганын көрөбүз. Көрсө Кесси да наркотикалык заттарды колдонуп, наркотиктерден көз каранды болуп калган экен. Кийинки күнү Фил мектепке кызын жеткирип, ал жактан мектептин психологу менен сүйлөшүп калат. Ал Филге сен Кессинин үй бүлөсүнөн кечирим сурап коюшуң керек. Антпесең анын агасынын зыяны сага тийип калышы мүмкүн деп айтат. Фил анын сөзүн эп көрүп, дароо эле Джеймини таап барып, андан кечирим сурады. Джейми аны кечирип, бирок анын үй бүлөсүнөн да кечирим суроону талап кылды. Фил үйүнө кайтып бара жатканда май куюучу жайдан аны белгисиз адамдар уур токмокко алмакчы болду. Фил дароо эле алардын акесин окутуп, Филдин ким экенин билбеген адамдар токмок жеп отуруп калышты. Бул маалымат Аллигаторго жетип, ал Филдин жөн адам эмес экенин түшүнүп, ал ишти өзү чечмей болду. Фил кызын мектептен алып үйгө бара жатканда, баягы полиция анын артынан келип токтотуп, май куюучу жайдагы окуяны угуп келгенин айтып, бирок сага эч ким арыз жазган жок. Мен сага кызыгып калдым. Сен мурун полиция кызматкери болуп иштедиң беле десе, Фил ооба деп жооп берип, бирок бул жашыруун маалымат экенин айтып, башка эч нерсе айтпай койду. Фил кызы менен Сейил бакта аттарды минип жүргөн кезде Аллигатор Филдин үйүнө келип, унаасынын дөңгөлөгүн жарып, андан соң үйүнө кирип Филдин документтерин аңтара баштады. Кечинде Меди атасына мышыгынын жок экенин айтып, аны таап берүүсүн суранды. Фил кызын уктатып сыртка чыгып, унаасынын дөңгөлөгү жарылып калганын көрүп, бир нерсе болгонун түшүнүп, мышыгын издеп жөнөдү. Аллигатор Филдин документтерин уурдап барып, анын ким экенин, кайдан келгенин жана башка баардык маалыматтарды билип алды. Фил жакын жерден кызынын оюнчугун таап, эмне болгонун түшүнүп калды. Аллигатор сүйлөшкөн кызы Шерлди чакырып, мен Крим төбөл Дэннинин баласын өлтүргөн адамдын кайсыл жерде жашаарын таптым деп айтып, Шерлден бул жөнүндө маалыматты абакта отурган Дэнниге жеткирүүсүн суранат. Көрсө Шерл мурун Крим төбөл Дэннинин кол алдындагы адамдарынын бири болгон экен. Эртеси Фил Джеймиге келип, сен мындай оюндарыңды токтот, менин кызымдын мышыгын таап келип кой деп кетип калды. Джейми болсо эч нерсени түшүнбөй эле кала берди. Шерл тийиштүү адамдарга жолугуп, Дэнниге маалымат жөнөттү. Ал маалымат абакта отурган Дэнниге жетип, дароо эле сырттагы өзүнүн адамдарына Филди жок кылгыла деген буйругун берди. Фил жакында Мединин боло турган туулган күнүн уюштурмакчы болуп, ал ортодо Кессиден кечирим сурап, балдарды элдештиришип, Меди Теддини өзүнүн туулган күнүнө чакырды. Филдин жардамчысы да аларга жардам берип, Мединин туулган күнүн өткөрүштү. Кийинки көрүнүштө Дэннинин адамдары Шерлди таап келишип, алардын башчысы Шерлден дароо эле Фил Брокердин кайда экенин сурайт. Шерл болсо Аллигатордун айтуусу боюнча Фил Брокердин кайсыл аймакта жайгашканын айтпай, силер бизге бир канча
наркотик өткөрүп бересиңер, андан соң гана биз анын дарегин айтабыз деп жатса, ал адам Шерлге дароо эле ушул жерден өлтүрүп салам деп коркутуп, бул иште аллигатордун тиешеси бар экенин билишти. Фил мурунку кесиптешине чалып аллигатор жөнүндө маалымат таап берүүсүн суранат. Эртеси Фил аллигаторду таап келип, сен менин үйүмө жашынып уурулукка киргениңди билем. Мага эч кандай маселенин кереги жок. Бизди өз жайыбызга койгула деп ал жактан чыгып кетти. Сыртка чыкканда кесиптешинен аллигатор жөнүндө маалымат түшүп, анын жанында отурган кыз мурун Дэниге иштегени Филге белгилүү болду. Андан соң Фил аллигатордун ишканасына келип, издеп жүрүп ал жерден көптөгөн наркотиктерди таап алды. Дароо эле өзү билген ишин жазап, ишкананын жарыгын күйгүзгөндө эле ишкана түбү орду менен өрттөнүп, жарылып кеткидей кылып жазап койду. Ал жерден кетейин деп жатканда кызынын мышыгы ошол жерде экенин көрүп, аны алып кетейин деп жатса, кимдир бирөө ага курал такап калды. Фил дароо эле анын куралын тартып алып эсин оодарып, андан соң мышыгын издеп баратса, дагы бир адам чыгып Филдин эсин оодара чапты. Алар Филди ойготуп, аллигатор келгиче кыйнамакчы болушту. Бирок каарманыбыз дагы бир айласын таап, жанагы адамдарды эки жакка чачып салды. Мышыгын алып үйүнө кайтып келип, кызына түшүндүрүп, биз кайрадан бул жактан башка жакка көчүп кетишибиз керек деп айтып, окаттарын салыштырып, жыйнаштырып баштады. Бул кезде Денинин адамдары аллигаторго келип, Фил брокердин дарегин сурашты. Аллигатор Денинин адамдарынан наркотик өндүрүп алам деген ою ойрон болгонун түшүнүп, Фил брокердин дарегин айтып, бирок өзү барбай турганын айтты. Анда Денинин адамдары Шерлини жолду көрсөтүү үчүн өздөрү менен бирге алып кетишти. Алар кайык менен тез эле Филдин үйүнө жетип келишти. Башчысы сарайды текшерүү үчүн бир адамды жөнөтүп, өздөрү Филдин үйүнө жөнөштү. Ал жака куралчан адамдардын келе жатканын көргөн Филдин жардамчысы ал жака келген адам менен кармашып, акыры өзүн коргоо үчүн бешилик менен сайып салды. Андан соң унаасына жетип барып, Филге белги берип жатса, төбөлдөр аны атып салышты. Фил дароо эле үйдүн жарыктарын өчүрүп, кызына полицияга чалып кабар бер деп айтып, өзү куралдарын алып даярдана баштады. Аңгыча болбой атыш башталып, кримтөбөлдөрдүн бири Медини көрүп калды. Меди алардан коркуп дароо эле качып жөнөдү. Кримтөбөл кызды кууп барып, аны аткана калганда, каарманыбыз да ал жака жетип барып, ал адамдын өзүн атканга жетишип калды. Меди суу жээгинде турган Шерлинге жетип барып, андан жардам сураса, Шерли дароо эле аны кармап алып, ал жактан алып кеткенге аракет кыла баштады. Бул кезде каарманыбыз жанагы кримтөбөлдөрдү баштап келген башчысы менен бир топко кармашып отуруп, акыры аны өзүнүн бычагын өзүнө сайып өлтүрүп салды. Андан соң кызын издеп жөнөп, бирок Шерли аны кайга салып алып жөнөгөндүктөн жетишпей калды. Филдин үйүнө полициялар жетип келип, Фил болгон жайды түшүндүрүп, кызын уурдап кетишкенин айтат. Өлбөй жарадар болуп калган Филдин жардамчысын табышып, тез жардам чакыртышат. Андан соң Фил кызына телефон чалып, анын сөздөрүнөн аны кайда алып бара жатканын түшүнүп калды окшойт. Дароо эле полициянын унаасын уруксатсыз айдап жөнөп кетти. Шерлин кызды сактап калуу үчүн бул жака алып келгенин түшүнгөн аллигатор, сен бул жака чыныгы күбөнү алып келген турбайсыңбы деп ачууланып, кызды өлтүрмөкчү болот. Алаңгыча эле ал жерге Кеси жетип келип, Филдин үйү тарабынан ок атылып жатканын айтып, сенин буга тиешең жокпу деп сурап жатып эле ичкериден кыздын үнүн угуп калат. Кеси дароо эле барып ишкананын жарыгын күйгүзүп жиберсе, Фил даярдап койгон заттар жарылып, ишкана күйө баштайт. Андан соң Кеси Медини коргоп, аллигатор Кесиден кызды алганга аракет кылып жатып эле аны кокусунан атып алат. Бизнестин түбү орду менен жоготкон аллигатор кызды унаага салып эле качып жөнөйт. Ал жерге жетип келип калган Фил аллигатордун аркасынан кууп жөнөдү. Бир топко чейин кубалашып жүрүп отурушуп, көпүрөгө жеткенде Филдин унаасы ала салып кетти. Акыры аллигатор атасын да кызын да өлтүрөйүн дегенде, Фил анын куралын тартып алып, өзүнө такап, аны ошол эле жерден атып салмакчы болуп, бирок аны кызы карап тургандыктан Фил аллигаторду өлтүрбөй аман калтырды. Ок тийген Кеси да бир өлүмдөн аман калды. Тасманын аягында Фил абакта жаткан кримтөбөл Дэниге келип, өзүнүн дагы эле тирүү экенин айтып, Денинин абактан чыккан күнүн чыдамсыздык менен күтөөрүн айтат. Тасма ушундайча аягына чыгат достор. Видео жакса мага жакты белгисин басып койгонду унутпаңыз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө аман болуңуздар.